пока у вас жир не ушла от печени. के साथ ये सोच रहे थे कि हम लिवर Смотрим, мы смотрим этот результат анализа, Title. чтобы сколько антитела есть у него. ठीक है अगर वो कम है इफ इट इज लो तो हम ट्रांसप्लांट पहले दवाई देके इसको और कम कर देते हैं Если это мало, тогда мы еще лекарства даем, чтобы это еще уменьшить эти клетки, которые отказывают. ताकि जब वो नया लिवर इस ग्रुप का लगेगा इन्हें टाइम वो कम होगा वो टाइम लाइन हमें पता नहीं है कि हो सकता है वो उस चीज में 2 हफ्ते लग जाए यही तरीका है फैट निकालने का तरीका यही है अब क्योंकि हम टाइम लाइन के बाउंड होके चल रहे हैं मे बी Он говорит, мы уже сделали такая трансплантация, у пациента было и तो जब ये लो होता है ना तो ही ट्रांसप्लांट किया जाता है अगर हाई होगा तो मैं खुद ही मना когда करूंगा कि эти नहीं антитела будет мало, тогда эта трансплантация будет, иначе не будет. तो मेरे हिसाब से Который он анализ говорит, тайтер. От этого мы узнаем, чтобы антитела у него मेरे हिसाब से повыше или мало. До понедельника результат приходит. Да. फिर मैं बता दूंगा ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू До обеда или до... Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, кадырман расанттар, арбаңыздар. Бүгүн 20 май 2023 жыл. Биз кайрадан Индиядагы больницалардын биринdebiz. Биз бул азыр экинчи больницадабыз. Ал эми кече буга чейинки сиздер менен бөлүшүп аткан больницабыз ал башка шаарында, Нойда деген шаарында, Делинин Нойда шаарында. Ал жакта биздин ошол эле Кубан агабыз бар, ошол эле Өмүрбек, Камил агабыз бар. Анан жана карындашыбыз 4 бейтап Нурбек агабыз болсо уже кетти Москвага. Ошо менен 5 бейтап бар болчу. Ал эми бул больницадагы бейтаптарыбыз, мына Динара эжебизди азыр жогоруда көрдүңүздөр. Азыр жогоруда ошол дарыгерден, доктордон консультация болуп чыктык. Калган бейтаптарыбыз мына ушулар. Бул кичинекей баланын аты ким эле? Мелис мырза Жалалабадтан. Ал эми мына Бекзат, анан Айбике сиздер таанып, билип көрүп калган кичинекей бейтабыз. Анан Динара эжекебиз. Мына бул больницада 4 бейтап бар экен. Кыскасы, урматтуу мекендештер, бүгүн Динара эжебиз боюнча сиздерге толук жакшы кабарды бөлүшөбүз деген ушундай үмүт болуп турган. Донору кайра эле ошол кече бир жума эле биз диета кармадык да. Анан көп майы баягы жировой гепатоз болуп, боорундагы майы көп кеткен жок. Дагы да ушул диетаны уланталы деп кайрадан бир жума оң диетага отургузду. Анан Динара эженин өзүнөн дагы анализ алды. Мисалы, башка кан группадагы донорду принимать этеби, принимать этпейби деген ошону билиш үчүн мен азыр эсимен чыгып атат, бир анализ алды. Ошол анализдердин жыйынтыгы буюрса эртең понедельниктен чыгып калат. Динара эжеде мына ушундай өзүнүн анализдери негизи жакшы чыкты. Донордуку деле жакшы чыкты, ден соолугу жакшы болгону боордо ошо жировой гепатоз деп бир аз май басып турган үчүн сырты. Анын ошол майын жок кылыш керек болуп атат. Анан донорлукка жарайт экен. Эми мен бул жаш балдар боюнча айтайын, бул Мелис баладагы ошол генетик анализ тапшырган, ошол анализдин жыйынтыгын күтүп отурабыз. Анализдин жыйынтыгы чыга элек, буюрса ошол жыйынтыгы чыгары менен анан айтат кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, кандай жол менен лечение кылыш керек экен. Туурабы, Мелис? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандай, ден соолук жакшыбы? Аппак жигит болуп кеттиң го. Анан Айбикени дагы бүгүн больницада кече 2 күн мурда больницага жаткырды эле, температура болуп кайрадан выписка болуп бүгүн чыгып атат. Кыскасы бул кыздын акыбалы аябай оор достор. 3 айдан бери ушул жерде. Улам температура болсо больницага скорый менен келип жатат. Кайрадан эле мынтип акыбалын жакшы кылып кайра узатат. Анан бул биз өткөндө сиздерге айттык го, бул азыр ошол именно диагнозуна жараша эмес, жанагы пневмонияны дарылоо, башка ооруларын дарылап отуруп ушул убакыт өтүп кетти. Буюрса мына жакында донор келген атат, агасы, бир тууган агасы. Донору 100% донорлукка жараптыр анализдерин текшергенде. Буюрса эми ал келсе, анан ушул клеткаларын алмаштыруу, трансплантация болот. Мисалы, мына Бекзатка окшоп. Бул мен жанымдагы турган бейтаптарчы, мына Бекзаттай да.
Бекзатты биз өткөндө сиздер менен бөлүшкөнүбүздө жанагы кандагы клеткаларды алмаштырбадыбы? Мына ошондой. Бул Мелис дагы, мисалы ошонун башка түрлөрү, Айбике дагы, анан жана Алихан билесиздер, Татынайым, ушулардын мындай диагноздору почти окшош эле да, мындай айтканда. Ал эми жакшы кабар бар, сүйүнүчтүү кабар бар. Бекзат буйруса мына жакшы болуп, бүгүн азыр врачына жакшынакай болгон онондой көрбөс коюңузчу. Апасы бул жакта отурат. Өзүнчө эле белектерин алып алып, сүйүнүчүн врач менен бөлүшүп, эже кандайсыз, жакшысызбы? Эже өз мына баласы менен ушинтип врачка ыраазычылыгын билдирип, Индиядан Кыргызстанга жол алганы турушат. Ушул кичинекей бейтаптагы, ушул Айбике дагы, Мелис дагы, башкасы дагы баардыгы ушул Бекзаттай болуп жакшы болуп, кайра мекенин өлкөсүнө аман эсен сакайып кайтканды Кудайым насип кылган болсун. Дуа кылып туруңуздар, туугандар. Салам алейкум, кандайсыз? Валейкум ассалам, жакшы, рахмат өзүңөр. Жакшы, Аллага шүгүр. Жок, кыйынчылык жок, эми жакшы, Аллага шүгүр. Жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Жакшы. Бекзат кандайсың? Жакшы. Кетип атасың Кыргызстанга? Сакайып жакшы болуп кетасыңдар же? Жакшы. Бекзат боюнча толук интервьюну сиздер көрөсүздөр. Же болбосо буга чейин көрдүңүздөр. Кыскасы бул бала боюнча толук маек курулган, аябай кызыктуу маек болду. Ал эми бул Айбикенин ата-энеси. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Кандайсыңар? Аллага шүгүр, биз жакшы. Денсаулык кандай? Алхамдулилlah. Кызыңар кантип калды? Эми бир аз чыгыш болуп атат. Бизди да ошо донорду алып келерлер деп алабыз. Ошол эми ошого аракет кылып атабыз. Жакшы элеби? Жакшы эле. Ошо 2-3 күндө баягы температура чыгып, ушундай болуп атат. Азыр химия алып атканбыз да, химияны да токтоттук. Ичирип атканбыз. Уже анда трансплантацияга даярдоо процедурасы башталып турат. Ошондо окшойт. Биз дагы эми консультацияга эми киребиз да. Биз азыр урматтуу мекендаштар, кайрадан дарыгерге киребиз. Бардыгынын дарыгери бир, ошол жанагы гематолог онколог Викас Туа. Мына ошол дарыгерге киребиз дагы. Булардын консультациясын өтөбүз. Бекзатка уже уруксатын берет. Анан Айбикени дагы толук сурайбыз дегендей. Мына ушу менен кыскасы жакшы жагына коштошо турганы коштошот, калганы сурап калат дегендей. Ал эми достор, бул жерде сиздердин кечеки 6000 Индиянын пулу каражаты. Мен бул каражаттарды, бул бейтаптар кармап турсаңыз, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 миң 1 2 3 миң. Бул жакта да 3 миң. Бул сизге балаңыздын жакшы жагын иштетип койсо, бул баяман силерге. Силер да балаңарды жакшы жагын иштетип койсоңор. Ал эми Бекзат Кыргызстанга кетип атат, маселеси толугу менен бүттү. Сиздердин кечеги күндөгү жөнөтүп аткан аманатыңыздар шарттарына жараша таркатылып атат. Анын баардыгын көрдүңүздөр. Ошол эле Камилага, ошол эле Кубанага, алар да чындыгында каражат аябай зарык муктаж болуп аткандыктан, кече больницада зарык болуп калып аткандыктан биз көбүрөгүн аларга кече бөлүп бергенбиз. Ошол эле Өмүрбек алды, көрдүңүздөр. Динара эжекебизге 3 миң бөлүп бердик дегендей. Калган ошол аманаттарды ушуларга бөлүп бердик. Мына ушундай достор, бул жердеги жаңылык мына ушундай. Эң негизгиси мына кичинекей Айбикеге, анан мына кичинекей Мелис мырзага дуа кылып туруңуздар. Кудай калса ушулар жакшы болуп кетсин. Ушулар аман эсен Бекзатка окшоп Кыргызстанга кайтсын. Туган уругу, эли журту, үйүндөгү жакындары аман эсен тосуп алышсын. Ошол күндөргө Кудайым жеткирген болсун. Дагы алдыда жаңылыктарды бөлүшүп турабыз. Эми Динара эжекебиз аябай чындыгында баарыбызды кыжалат кылып турат. Динара эжебиз эми донору дагы да 1 жума 10 күн диета кармайт. 1 жумадан кайра эми анализ тапшырат. Эми биз анын баардыгын сүйлөшүп коюп Кыргызстанга кайта бере турган болуп турабыз. Эми бул жерде азыр биздин бир жумушубуз жанагы Кубан агабыздын финансовый пакет маселесин сүйлөшүп, дарыгер менен толук сүйлөшсөк, ошол жумушубуз калды. Анан жанагы Алайдан келген карындашыбыздын да диагнозу чыгып, аны дагы сүйлөшсөк, Кудай бурса калган жумуштарыбыз жыйынтыкталып калды. Өмүрбекти, Камилаганы уже сүйлөшүп баардыгын тактап дайындап койгонбуз. Алар уже процедуралар өтө берет, кете берет дегендей. Ал эми булардыкы дагы мындай долго болот экен. Булар жыйынтыгы чыгып, анализи чыгып, баары болгончо биз бул жерде тура албайт экенбиз, буларды күтө албайт экенбиз дегендей.
Бирок дарыгерлер менен сүйлөшүп, сурап турабыз, кандай жардамдар керек болуп турса, иншалла биз дайым байланыштабыз, баяман, ага байланыштабыз, колубуздан келишче жардамды беребиз иншалла. Мейлиңиздерби? Мына ушундай достор, мен кечекеде айттым, өзүмдүн жеке эмемди кошуп айтып кеттим беле, туура. Алла разы болсун, жакшы сөздөрүңүздөрдү жазып атасыздар. Негизи максат, ниет ушундай. Ушул алып келген бейтаптарым аман эсен, ушул акыркы алып келген ушул бейтаптарымды аман эсен жакшы кылып кайткан болсок, иншалла биз дагы болду элдин катарына кошулуп дегенде, бир башыбызды эки баш кылып дегенде, үйлөнүп дегенде, үй бүлө куруп дегенде, иншалла биз дагы мындай бала чакалуу болуп дегенде, Кудайым ошол күндөргө жеткирсин. Биздин ошол максатыбызга жетиш үчүн ушул балдар жакшы болсо, иншалла жетебиз деген ушундай ниетибиз бар. Анын үчүн эмне кылабыз? Ушул балдар үчүн чын жүрөгүңүздөрдөн дуа кылып туруңуздар. Колдоочуларга колдоп туруңуздар. Мурунку видеолор бар, буларга материалдык жактан дагы колдоп туруңуздар деп кетерлим. Мен номерлерин калтырып кетейин. Бул агабызга дагы материалдык колдоо чындыгында керек. Себеби азыр эч кандай натыйжасын, жыйынтыгын айта элек. Азыр мен телефон номерин айтып кетейин. Сиздерде М-банк ачылганбы негизинен? М-банк ачылган. Ушул номеринизди айтып кетсеңиз болобу? Байланыш номери кандай болуп калат? 996 223 25 12 12. Кайталап кетиңиз. 223 менен 25 12 12. Ушулда М-банк бар, Түшүнүктүү. Баяман, сен дагы айтып кетсең да. Менин М-банкка уланган номер 8963 192 23 82. Россиян номерде. Бул номерде WhatsApp'та барбы? WhatsApp'тагы бар, М-банктагы бар, Сбербанк ушу бар. Түшүнүктүү. Сиздин бул номериңизде WhatsApp барбы? WhatsApp бар ооба. Мына ушул номерлер менен байланышып, колуңуздардан келишинче көмөктөшүңүздөр, жардам бериңиздер. Сиздерден сураныч. Мен жогоруда айткан, менин чыныгы ичимдеги армандуу кыялым ушул бейтаптарым жакшы болуп, ушул Кыргызстанга аман эсен кайтарсак, жүзүбүз жарык барат эле деген мындай кыялдарыбыз бар. Ошол кыялдарыбызга Кудайым аман эсен жеткирген болсун. Аманчылыктарда көрүшкөнчө тынч болуңуздар. Бекзаттын буйруса биз эртең кошо Кыргызстанга алып кетет окшойбуз. Же бизден мурун кетет, же бизден кийин кетет. Уже Кыргызстанга уруксат берди буйруса. Кыргызстандагы Бекзаттын жакындары тосуп алыңыздар. Балким Бекзат тамаша эретинде айтып кетейин, үйлөнөм деп атат. Мен да мурда үйлөнүп калабы, караштыра жүрүңүздөр деп коеюн. Тура Бекзат. Мына ушундай, чоң жигитти көрдүңөр, кадимгидей сонун болуп калды. Ушул балдарда ушундай болсунчу. Кыргызстанга кетүүнү аябай бир күтүп атасыңбы? Эртерээк ушул убактар келсе экен деп. Иә. Айрыкча үйлөнүүнү күтүп атам деп өзүм. Мына ушундай достор, тынч болуңуздар. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, assalomu alaykum.